Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кайрадан сиздер менен СНТУ долбоорунун алкагындагы подкастты улантып атабыз. Бул ирет бизде конокто Эралиев Талант мырза, Кыргыз Орусия клиникасынын директору, эндоваскулярдык хирург, биздин ош шаарыбыздагы алдыңкы клиникаларды жетектеген коногубуз. Андан сырткары Талант мырзанын жубайы Жаңыл мырза Алибаева, студиянын негиздөөчүсү, белгилүү шаарыбыздагы СММ адис, көптөгөн адистерди тарбиялап, шакирттерди чыгарган айым. Бүгүн ушул үй бүлө менен, сиздер менен долбоорубуздун алкагындагы үй бүлөдөгү бала тарбиялоо дээрлик ушул үй бүлө куруу маселеси жөнүндө кеп кылабыз. Кош келипсиздер биздин студияга. Убакыт таап келгениңиздерге чоң рахмат. Алгач эле ошо өзүңүздөр жөнүндө кыскача тааныштырып, качан баш кошконсуздор, үй бүлөдө канча балдарыңыздар, уул кыздарыңыздар бар, ошол боюнча бир кеп кылсак. Анан эки тармактын активдүү адамдары кандай жашайт, кантип баш кошкон, ошол жөнүндө кеп кылсак. Талант мырза, сизден баштасак. Саламатсыздарбы? Бир жолу чоң рахмат бул подкастка чакырып, биздин оюбузду угуп, акыркы убакта үй бүлө тууралуу көп подкасттарга, интервьюларга барып атабыз. Бул бизге өтө маанилүү, өтө жоопкерчиликтүү. Биз жалпысынан азыркы кезде 11 жыл бирге жашоо куруп, бир үй бүлө куруп келип жатабыз. Азыркы кезде 2 кыз, 1 уулдун ата энесибиз. Үй бүлөбүздө 3 уулдун эң кичүүсүмүн. Ата энем менен жашайм азыркы кезде. Жумушуңуз боюнча бир аз айтыңыз. Жумушум боюнча мен жалпысынан эндоваскуляр хирургмун. Өзүм Санкт-Петербургда военно-медицинский академияда бүтүргөнмүн. Лечебное дело ошол жактан 1 жыл интернатура хирургия, андан кийин 2014-жылдан баштап ординатурамы Новосибирскте, клиника Мишалкина деп коет. Ошол жерде ординатурамы эндоваскуляр хирургия боюнча жана ошол жерде эле аспирантурамы аяктап, ийгиликтүү аяктагам. Азыркы кезде медицина илимдеринин кандидатымын. Биз жалпы Кыргызстандан 2012-жылдан бери практика кылып келип жатабыз, ортосунда окууга барып келип. Өзүбүздүн чоң командабыз бар, чоң клиникабыз бар. Клиникабызда 80ден ашык адам иш кылат, анын 20дан ашыгы врач. Многопрофилдүү клиника. Жалпы жүрөк, кан тамырлар, гинекология, хирургия жана башка специалист боюнча бейтаптарды дарылайбыз. Жаңыл мырза, сизге суроодо, биз билебиз, биз шаардагы эң активдүү адамдардын бирисиз. Анан биз качан көрбөйлү социалдык тармактарда сиз бирөөлөрдү окутуп жүрөбүз, бир жерде бир роликтерди тартасыз же мындай бир семинарларда спикер катары мындай активдүү жарандар катары толуктайсыз да. Анан сиз үй бүлөдө кандай энесиз, бала тарбиялоодо балдарыңызга да кантип жетишесиз, бардыгына кантип жетишесиз өзү? Ким айтты баарына жетишет? Жетишесизби дегендей. Баарына жетиш кыйын негизи, бирок биз Талант айткандай эле биз ата энебиз менен турабыз, анан колдоо болгон үчүн бар жагына жетишкенге аракет кылабыз. Анан ошол кызым көптөгөн секцияларга барат, ага чоң атасы баарына жардам берип, алып барып ташып кылат. Ошондой нерсе болгон үчүн жетишсек керек. Демек үйдө чоң ата, чоң эне болгону дагы өтө чоң мындай. Бизге өтө чоң колдоо. Мен бул жерде Жаңыл мырзаны толуктап кетет элем. Үй бүлөдө бар нерсени жетиш мүмкүн эмес да. Бирок үй бүлөдө бардык мамилени туура түзсө, баардык нерсе өз жолу менен кетет да. Жаңыл мырза, мен жубайым, ошол нерсени биринчи кезде кылган. Мисалы, мен анча-мынча ойлоп кетем, мен ата энем мисалы менен караганда да Жаңыл мырзаны көбүрөөк сүйсө керек депчи. Ошо болгон мамилелердин эсебинен мен болгон агаларым биз жетишпей калаткан жерден ошол тууган уруктарыбыз, ата энелерибиз бардыгын ордуна коюп келет да. Бирок мисалы балдар менен Жаңыл мырза өзү бардыгын ордуна келет. Ким кайсыл жакка барат, кандай окуйт, кайсыл мектепке барат, Жаңыл мырза айтат. Бардыгы ошол карап чечимин аткарып келе берет да. Демек баарынын мындай коммуникациясы, мамилеси, баягы сиз айтканда мамилени аябай туура, орусча айтканда выстраивать этип, баарына жетишкен улам ушундай натыйжа ошондон болот. Мындай кийинки суроого өтсөк, ошол баягы
үй бүлөдө мындай жубай менен ошо эки жаштын ортосунда же болбосо жолдошу менен жубайынын ортосундагы мамилени курууда, бекемдөөдө мына сиз өзүңүз дагы бир чоң тармактын адисисиз, Жаңыл мырза бир тармактын адиси. Экөөңүздөр ушул мындай кантип мындай түшүнөсүздөр бири бириңиздерди, кандай бир лайфхактарды пайдаланасыздар эми турмушта ар кандай ситуациялар болот да, ошол коммуникациялар сиздерде кантип түзүлөт? Эми жалпысынан мен баштай берейин. Мисалы башка суроолор боюнча бизде кандайдыр бир келишпестик болушу мүмкүн, бирок жумушта эмес. Неге дегенде мен жумушумда Жаңыл мырзанын ролу өтө чоң да. Неге дегенде бунун адистиги менин жумушумду дагы, ошо мен кылып аткан жумушумду мен бирөөгө айткым келе бербейт эле да. Мисалы мына операцияны кылдым, буну кылдым деп мындай. Эми скромный болсом керек. Жаңыл мырза айтат да, буну айтыш керек, буну жеткириш керек, буну чыгарыш керек, буну Инстаграмда жүргүзүш керек, көрсөтүш керек, эл билиш керек деп. Кийин ошол нерселердин артынан чындап эле бул сөздө чындык бар экенин өзүм да жетишип калдым. Неге дегенде көптөгөн адамдар бизде кандай медицинада кандай жетишкендиги бар экенин билбейт да, только жаман жагын гана көп угуп келишет да. Көп операциялар мисалы ошол эле Кыргызстанда өзүбүздүн эле Ош жергесинде жасала турганын мисалы көп адамдар, жөнөкөй адамдар билишпейт да. Анан ушу Инстаграм, Фейсбук аркылуу жеткилип, ол операциялар үчүн атайын Россияга, Турцияга барып кажети жоктугун мисалы жеткирип турат да. Жаңыл мырза, сиздин пикириңиз кандай? Биз кесибиз, мен кече дагы айттым эле. Мен врач болбогонума көбүрөөк мындай жакынкы адамдар менен талант от мозга до костей врач да. Бул кичинекей кезинен эле врач болом деп ушунчалык ушул нерсени эңсейт. Өзүнүн жумушунун фанаты. Страшный трудоголик, эртеден кечке чейин уктабай, түнү күнү иштеп жүрө берет. Ошол нерседен рахат алат. Анан кийин биз үйлөнүп атканда, аялың врач эмеспи, медсестра эмеспи деп баягындай ошондой реакциялар болгон. Мен таланттын жумушу менен негизи сыймыктанам. Бирок өзүмдүн жумушумду дагы сүйөм. Анан чындыгында бул нерсе бири-бирибизге мындай толуктай турган эле нерселер да. Мен сыймыктанам, мен врач эмес экенмин. Себеби талант бейтап менен Олег болсо, мен деле ошол бейтап менен Олег болмокмун дейм да, эгерде медицина адиси болсомчу. Мен вообще эле башка проблеманы көрөм, андай жакшыраак, эффективдүү жумуш кылганы жардам берсе керек деп ойлойм. Бизде да бул жерде толуктоо боюнча биз жалпысынан баардык туугандар бир адис боюнча же бир иш менен Олег эмеспиз да. Азыркы кезде мисалы мен бир бажам там өзүн мисалы Борсок кафе ресторандардын жетекчиси да. Мисалы эжем болсо хай класс мектептин директору. Ошол жерде барды көнүп калган. Жаңыл мырзанын креативдүүлүгү жок болсо иш токтоп кала турганчы. Мисалы ошол барып мындай кылыш керек, буну мындай кылыш керек. Барды көнүп калган, алар чоң болсо да, Жаңыл мырза бардыгыбыздын эң кичинекейбиз, бирок барып бул командовать этип турат да, сиздер мындай кыласыздар, сиздер мындай кийинесиздер, мындай кылып чыгасыздар, бул жерге барасыздар депчи. Азыр да мындай да, мен толтура бейтаптарым бар. Мен чыкпайм десем келесиз 12 жарымдан, болбосо өтө кечкурун башкача иштешет да, болду. Демек, сиз Жаңыл мырза баягы өзүнүн кесибинде мыкты болуп, мындай шаарда орду бар айымдардын мындай болуп калыптануусуна сиздин поддержкаңыз күчтүү экен да. Сиз өзүңүз духтан берип, демден берип, мындай колдоп турат экенсиз. Көбүрөөк бул бизге дух берет. Жок, мен өзүм жумушум боюнча айта кетсем, мен СММди ошол 2013-14 баштадым да, самоучка катарычы. Анан баштап атканда бар жок сураганда, ММС, ММДемиз, сен сетевиксиңби, ушул нерсе акча алып келеби депчи, бул чындап эле сен рекламада кылып алдабайсыңбы деген суроолор болгон да. Мен көптөгөн окууларга барганмын, көптөгөн кымбат окууларга барганмын, баарын ошол талант каржылап берген. Мындай суроосу жок эле да. Бул мен айткам, мен Москвада ушундай окуу жайды көрдүм, университет экен, барып онлайн экен, бирок мен барып көргүм келип атат десем, анда конференция болот, чогуу барайлы депчи. Бул сетевой экен, башка бирөөлөрдүн деле мындай үнүн уккан эмес. Бул негизи башка бирөөнүн үнүн такыр укпайт. Өзүнүн бир токтотулган ой пикири бар, ошол мени алып кетет. Ошол нерсе бар.
ошондо баягы СММге эч ким ишенбей, СММ жөнүндө, жумуш жөнүндө эч ким билбегенде, жок бул барат, бул окуйт, барып келет деп эле ошентип кете берген. 1,5 жыл баламды көтөрүп алып салон красотаны жүргүзгөнмүн да, бекер, бартерный основада, бекер макияж, прическа кылып берип койсо бактылуу болуп жүрө берет элем. Мен айтат элем, мен жумушка барам, сен майли, бала мен обычно таксиде барасың, таксиде ошентип бактылуу болуп жүрө бересиң да. То есть ошол мүмкүнчүлүктөр бүгүн сизди, бүгүнкү Жаңыл мырзанын да жаралышына толугу менен, мындай кана айлык деген мындай мүмкүн мындай суроолор болгон эмес да. Мен азыркы кезде мага көбүнчө энелер декретте келет да, окуганычы, себеби дегенде ошо мен да декретте отуруп, бала менен жумуш кылайын дейт. Анан ыйлагым келет, аябай жакын сүйлөшкөнү туура келет да. Анан айтат да, мен азыр сизге ушунча төлөм кылам. Анан күйөөм айтып атат, сен ошол төлөмдү чыгара аласыңбы, чыгара албайсыңбы, кайсыл убакта чыгарасың дегенде, анан мен айтам да, азыр сабаканы келгени дагы абзел түрүндөгү бул талап iPhone 13 болуш керек да. Эми бул азыр заказ алса деле iPhone жок, эч бир адам СММ кылып кабыл албайт. Анан ошондо ошол нерсеге мындай өзүм кошо кыжаат болуп кетем да. Ал жумуш таппай калса, күйөөсүнүн астында аял эмес, мен да кантип жооп берем депчи, негизичи ошондой моменттер болот экен. Ошого мен ойлойм, багы күйөөсү дагы аялына ошол учурда убакыт бериш керек да, себеби өзүн отурукташып, өзүн көрсөтө турган. Анан аялба бир ай окуп эле мен ошол акчаны чыгарышым керек деген бул өтө мындай орчун маселе негизи. Демек, бул үй бүлөдөгү колдоо өтө маанилүү экен да, ошол учурда. Бул бардык жактан колдоо болуш керек да. Жалпысы мисалы, мен атам, мен врач болом, 10 класста сураганда, сен өзү ким болосуң дейт да. Врач болом десем, жакшы жарым сындырым наның болот экен деп колуңдачы. Эми ошол маанилүү да, денегечи. Мисалы, мен мисалы Россияда окуп көп жүрүп калдык, 12 жылдан ашып. Көбү мен окуганда азыр кезде көбү врач болбой калды. Ошол биринчи курста эле айтат, мен баары врач болбойм. Дипломду алам, ата-энеме берем, өзүм ишим кылам депчи. Ошондой болуш керек эмес да. Мисалы, биздин ата-энебиз да ушул кезге чейин мындай кылгыла, ондой кылгыла, мындай кыймылдагыла, мындан жегиле дегенде эмес да. Мындай главный аморальный нерсе кылба, түз жүр, бирөөнү алдаба, а так калган ишиңер кылгыла дейт. Ошол ата-энеңиздерден алган талим тарбияны бүгүн эми балдарга кандай берип атасыздар? Бүгүн сиздер балдарыңыздар менен кандай иштешип атасыздар? Аларга болгон инвестиция, бүгүн бизде жанагы көпчүлүк учурда балдарга өзгөчө кээ бир биздин коомдор бар, кээ бир чөйрөлөр бар, бираз тар чөйрөлөр. Балдарды, кыз балдарды окутпай, билим бербей, эрте эле турмушка бериш керек. Кыз баланын орду бул барар жери жанагындай күйөө деп мындай турмушка бергендер да бар да. Сиздердин үй бүлөңүздөрдөгү балдарга болгон эрежелер кандай? Ушул кандай? Мен бизде 7 жыл аралык талант экөөбүздө. 18 жашымда таанышкам, 19 жашымда турмушка чыкканмын. Анан кийин турмушка чыгып эле окуумду улантып кете бергенмин. Төрөп дагы улантып бергем, ошо мындай постоянно бала чакам менен кошо магистратурага, университетке барыпчы, ошол нерсе болгон. Мен шүгүр кылам ушул нерсеге. Канча жашта болбой, мисалы, ошо силер айткандай эрте тийсе окубай калат деген стереотип болгон эмес да. Азыр дагы талант өзү айта кетет. Буга аябай дайындалганда биз турмуш куруп атканда Жаңыл мырза окуш керек депчи. Мен уже жетилип калган. Жаш лейтенант, военный врачмын, аскер кызматкермин да. Келип туруп эле бул жактан келип таанышып калдык, 1 жылча жүрүп калдык. Сиз ошо келип эле кайын журттун бардыгы эле келип Жаңыл мырза окуш керек дейт да. Мен сурайт, неге окубаш керек дейт. Мен түшүнбөйм. Мен неге токтотушум керек буну окусун? Мен неге биз үй курдук, бирок мен убакында бунун жашоосун токтоп калбаш керек да. Бул как биринчи мага жакканы, мен чынын айтып берейин. Мисалы, Россиядан окуп бүтүрүп келдим. Буга чейин сүйлөшкөн, таанышкан кыздардын баары жерге тийген да, мындайчы. Мен ал жакта бирге окуган балдар, 13 бала окуганбыз, жалпы ар кайсы курста. Жарымынан көбү орус алып келген да, мындай. Орус деген кавычка орус, там якутка, там арким алып келген. Мен айткам, мен только кыргыз алам дегем да. Келип оштон үйлөнүм деп, ата-энем мен жашайм да, билем анычы. Келип обак издеп калдым. Бул жакта келсем эле да, кыздарчы
андай сиз сүйгөн тамакты мен дагы сүйөм. Сиз уккан музыканы мен дагы угам. Ошондой адам жакпайт. Постраиваться мага айтам, я керек дейм да, бирок личность керек. Ошону издейм. Бул жака жолугакан мен жолукканы барып эле айтканда биринчи суроо наезд да, сразучу гүлүңүз кандай деген да. Вот. Подожди депчи, анан кийин ошондо өзүң личность издеп, ушул мен тиричилик курайын, турмуш курайын деп атсаң, еще мен бунун окуусун токтотушум керек экен да. Анан кийин ошо почему дедим да, аны оякта окуйм. Давай только окуйсуң дедим да. Развивайся, мы должны параллельно развиваться деп. Анан кийин турмуш тиричилик кетти. Анан кийин достору эми жаңы турмушка чыгып атат да. Тойго барып келейин дейт. Барып кел дейт. Онда барбайм дейт. Неге барбайсың? Неге запрет кылбайсың? Мен неге запрет кылышым керек? Бизде бар стереотипный мышление жүргөнүп калган да, жолдошу жөнөтпөйт, жолдош кылбайт. 5 жыл Германияда жашадык, там 12 жылдан ашык Россияда жүрүп, мындай, онда түшүнүк жок да, мындай. Айтат эми, орустар айтат да, человек если хочет изменить, она пойдет за солью и сделает все, что хочет дейт да, мындайча. Анан кийин балдарга бир нерсени запрет кылып үйрөтүш керек эмес да. В первую очередь, биздин түшүнүгүбүз боюнча сознание пайда болуш керек да. Баалуулук болуш керек жашоосундачы. Мисалы, мен айтам ар дайым, эстетиканы үйрөнүш керек. Эстетика — это наука о красоте да, мындай. Бул сулуулук боюнча каяктан илим пайда болот? Музыка аркылуу пайда болот, убакы рисование аркылуу пайда болот. Мен мисалы кызым рисование жакшы сүрөт тартат, пианиного барат азыркы кезде, сольфеджио. Чоң атасы буну ташып жүрүп эле күнү бүтөт да, тагылычы. Курстан курска. Балам да флейтага барат, барат. Эми ошол аркылуу барат деп. Тарбияланган аракет кылып атабыз. Бардыгы сурайт, бул ким болот деп. Мен чын айтсам, врач болуу үчүн каалайт элем. Биз жолун көрсөтөбүз. Бирок врач болбойм десе, мен врач кылбайм да. Конечно, биринчи өзү каалаган кесип болуш керек. Кийин мага одолжение кылып, сиз врач бол. Сиз айтканыңыздан болупту, Көп азыр. Ошол айтам да, анан кийин бирок ошол кезде бизде баалуулукту билиш керек да. Ата-эне деген баалуулук бар. Жашы чоң адамдар деген бар. Мындай мисалы абсолютно бир убакы эркек, аял деген мамилени абсолютно кабыл албайм да. Бул жөнөкөй нерсе. Алла Таала ошону жаратып койду да. Анан кийин убакы биздин салт сананы сөзсүз айтам да, бул кыргыз тили, бул биздин салт санабызды биринчи кезде билиш керек. Ошончо мен балдарым орус тилдүү, англис тилин сүйлөйт, бирок ошол кезде айылга барып тезек жабыш керек. Мындай жөнөкөй нерселер да. Анан кийин мындай исламды жакшы үйрөнүш керек. Анан убакы жакын арада көрбөдүңүздөрбү? Илон Маск прямой эфир өткөрүп атат да. Жаңы келген сотрудницаны бардыгын онлайнда таныштырып атат да. Вот у нас такая-то девушка, что деп атса. А почему вы говорите девушка? Давайте цыпочка. Почему цыпочка? Почему вы сказали, что я это, может, я Анну? Пол. Я не хочу, чтобы вы меня кому-либо относили. Ну да. Ну ладно, тогда прощайте. Вы уволены дейт. Мындай ушул өтө маанилүү нерселер да, мен оюмчачы. Баалуулук. Ооба. Демек комплексный алып кетип атасыздар да, образование, шариат, дин түшүнүгү. Аракет кылып атабыз, мындай ошону баягындай толук болуп кетип атат деп. Баары бир чочуткан жерлери бар, баары мен эми радикализмге абсолютно каршымын да. Ислам болуш керек, бирок өтө өтүшүп кетиш керек эмес. Умеренный да? Обакындай кызыбыз бир күнү келип эле эми чөйрөсүн көрөт да, мен дагы хижаб насиптейт. Жабынам дейт да. Эмне үчүн десең билбейт да. 9 жаш. Эмне үчүн десең билбейт да. Эмне үчүн деген жооп болсо, мейли. Осознанно болуш керек. 18-ге чыгасың, анан кийин ошол жакта дагы ошол өзүң караштырасың. Жоо болсо, анан кийин мейли дейсиз да. Ошо болбосо багы ват попаду экен деди да. Бир жактан уккан да анычы. Жакшы. Сиздер урушасыздарбы? Башка үй бүлөдө эле сиздерде дагы үй бүлөдө мындай анча-мынча мындай эме болуп кетеби? Замыканиялар болобу? Ошол учурларда кандай болот?
Мен мындай түшүнтасыздар, биз экөөбүз менин оюмча яркий личность. Экөөңүздө ябыз бар. Өтө катуу ябыз бар. Анан кийин баягы чыр көп болот. Мындайчы. Бирок баардык жерде компромисс болуш керек да. А как кандай мындай бир лайфхактар барбы ушундай? Лайфхактар бар. Жаңыл мырзанын жакшы лайфхакы бар. Мен өтө эмоциональный адаммын. Өтө тез жарылам, өтө тез калыбыма келем да. Мен жарылганда бул өтө да. Жарылбай турат. Жок, бул караңгы вообще полностью. Жөн учпай коет. Былтыбай филечи. Просто филе коет, анан айла жок аркасынан барып кечирим сурайсың, ошол эле. Сизчи Жаңыл мырза, кандай сизде? Жок, мен азыр мына жерде чындап бейтаптар оор деди да. Мен врачтар азыраак конференцияга кетишти эле, өзүм карашым керек экен бейтаптар оор дегенден. Мен Бекзатка бул жактагы ушул координаторлорго жазып атам да, мен жалгыз болуп калсам кандай болот десем, жок, биз сиздерди экөөңүздөр болот деп расчет алдык эле деп, эми көбүрөөк багы биз убада берип койгонбуз, ошого алдамчы болуп калып атабыз деп маанилүү айттым да, жок, келип калыңыз, келип бериңиз, люди рассчитывают депчи, ошондой маанилүү. Ошо урсак дагы эми жумушта көрсөтпөйбүз. Жумушта ар ким өзүнүн жумушун кылып жүрө берет, бүтүрүп, жооп берип, мисалы багы жумуш боюнча жооп бере беребиз. Анан мисалы багы балдар менен бир жака барып келелсе, ол уже жооп берилбей калат да. Ошол сыяктуу нерсе да, мындай границаларды койгон аракет кылабыз. Бизде азыр мына акыркы статистикаларды карасак, Кыргызстанда бир жылдын ичинде эле 14 миңге жакын үй бүлөлөрдүн арасында ажырашуу болуптур да. Өзгөчө мына жаш, жаңы баш кошкондор эле 1 ай жашап, 3 ай жашап, же эң узагы дегенде жарым жыл жашап ажырашуулар болуптур да. Ошол баягы эрте турмуш кургандын себептери бар экен, же осознанно даяр болбой ажырашкандар бар экен да. Ошол маселелерди эми сиздер да баягы коомчулук менен иштеген адамдарсыздар да, баары көрүп, билип жүрөсүздөр. Мындай сиздер мына бир 11 жыл деген бул мындай аз убакыт эмес, бул 1 жыл эмес, бул 11 жыл айткан оңой, бирок сиздер көптөгөн бир этаптарды басып өттүңүздөр, бүгүн 3 баланы тарбиялап атасыздар. Ошол боюнча кандай бир кеңештерди айтат элеңиздер, мына жаңы үй бүлөлөргө, жаңы баш кошуп аткандарга, же эми үйлөнөйүн дегендерге, же ошол жаңы үйлөнүп, жана үйдө чыр-чатактар болуп, бири-бирин жаңыдан таанып аткан адамдарга сиздер мындай үй бүлө катары басып өткөн бир этаптардан мисал кылып, балким аларга бир кеңештериңиздер кандай? Эми мындай да, жалпысынчы бизде сүйүү жөнүндө өтө эле көп кинолор бар, көп китептер бар. Анан кийин адамдар сүйүү десе эле кинодогу сүйүүнү элестете беришет да. Джек, Роуз депчи, Титаник деп. Анан кийин үйлөнгөндө кичине разумду иштетиш керек да. Ошол өтө маанилүү да. Бизде бул үй бүлө курууда эмес, жалпы эле иште дагы, башка жерде дагы эки чоң катачылык бар деп ойлойм да. Бул биринчи шашылыш нерсе. Биринчи шашылып түйүнө жетпей эле, анализ кылбай эле иш кылып коет да. Анан экинчи эмоция калтырып коет да. Мисалы, бардыгы сүйүүнү страсть деп коет, орусча билбейм, кыргызча кандай болуп кетет. Страсть анан сүйүү. Ушул нерсени көп аралаштырып коюшат да. Баягы өмүрү бирөөнү сүйбөй эле бир адам менен мамиле болуп кетти, болду ошого үйлөнөм. Кандайдыр бир мамиле кылганда, бир иш кылганда ардем биринчи суроо эмне үчүн? Эмне үчүн бул адам менен үйлөнөсүң деген нерсени караш керек да. Анан мен айтып атпайм, мен караганда мен бир чоң жакшы агам бар. Ошол агам жакшы кеңеш берген да. Сен барып сүйлөш, тааныш, бирок ичиңде зырп деген нерсе дагы болуш керек депти. Баягындай ошол адамдын мындай чында очогу болуш керек депчи. Сага мисалы мен ошончо адам карадым, бирок Жаңыл мырзаны көргөндө эле, ошо сүйлөшкөндө биринчи жолугушууда ошол бир-эки өзүнүн критерийлерим бар да. Ошолор баары плюс болуп калды да. Анан встречадан чыгып эле ата неме айттым да, болду, мен кыз таптым, үйлөнөм дедим да. Ата энем таң калды, сен качан мындай, кантип мындай, кандай кыз экен депчи баягы. Анан кийин көптөгөн суроолор болду, бирок баягы эле айткан нерсем бул бир жерде калп эле я гордыня калдыра бербешибиз керек да. Калп эле бой көтөрүп, мен эркекпин деп элечи. Мындай өзүн кемсинтпей, бирок мындай боло турган болсо, укканды билиш керек. Компромисске барыш керек бир жерде.
Жаңыл мырза, мына сизге да бир суроом бар да. Мына биз азыр өзүңүз мына SMM адиссиз, өзүңүз миңдеген шакирттер тарбиялап чыгарасыз. Анан социалдык тармактар аябай өнүктүү, адамдар ар бир кадам изин ушул Инстаграмга киргизип калды, Фейсбукка, Инстаграмга. Анан үй бүлөлөрдө ошо кээ бир айымдар же болбосо мырзалар Инстаграмдагыдай талаптарды кое баштаган, же кээ бир кыздар ошо Инстаграмдагыдай күйөөсүнөн талап кылат, же кээ бир мырзалар ошо Инстаграмдагы кыздардай болбойсуңбу, ошондой келин, ошондой аял болбойсуңбу деген бир идеалдуу образдарды карап дагы чыр чатактар чыккан учур болот да. Мен ойлойм, сизче элек ал тармакта эч ким түшүнбөйт. Сиз мында айым катары ушул боюнча эмне деп айтат элеңиз да? Ушул пикириңиз кандай ушул боюнча? Негизи айта кетсек, биз эксперт эмеспиз. Үй бүлөлүк маселе боюнча дагы бир жолу да ар дайым сестенип, анан чоң коркунуч менен бирөөгө бир кеңешти бергени мындай бул чоң жоопкерчилик дебедикпи негизи. Инстаграмдагы стандартка кирбеген аракет кылыңыздар. Жаш үй бүлөлөр Инстаграмдагыдай ошондой жашоо болот, Инстаграмдагыдай мен акча табып, Инстаграмдагыдай ошентип мындай кеңири жүрөм депчи. Өзүңүздөрдүн комфортуңуздар, өзүңүздөрдүн жакынкы комфортуңуздар бул эң баалуураак нерсе. Жаш үй бүлөлөргө бул айта кетчү нерсе. Ошол той дагы болот, той дагы мындай өзүңүздөргө ылайыктуу, сонун, жетиштүү болсо, бул дагы маанилүү да. Элдин баарына ал нерсени көрсөтүштүн кереги жок деп ойлойм да. Мен көп нерсени чыгарам Инстаграмга, бирок ошол эле кезде көп нерсени дагы чыгарбаймын. Мен өзү баягы негатив нерседен ар дайым алыс болом. Бир жака барсам деле бирөө жакшы эмес сервис кылып койсо деле мынтип суранам да, эмнеге ушундай болуп калды, же өзүм баягы сфера услугда иштегендеби барып эле мына кофеси мынандай болуп калыптыр, же барып банктын адиси мага ушинтип карап койду деп, же паспортный столдун деп эч качан айтпаймын да. Ошого негативден ар дайым алыс болгону, мындай болгондой эле баягы нерсени чыгарган аракет. Демек эң маанилүүсү ошол өзүңдүн бир чакан үйүңдө жашасаң деле, бирок өзүңдүн өмүрлүк жарың менен, балдарың менен бактылуу болуп, не обязательно ушу Инстаграмга чыгарып же Инстаграмдагыдай болууга аракеттенүү, андан да кымбатыраак өзүңдүн ачак, семейный ачак бул эң маанилүүрөөк дегенди айткыңыз келет. Ооба. Кече дагы ушул интервьюда айттым эле. Чындап талант экөөбүздө я деген нерсе выраженный, анан баягы эффект достигаторство дагы аябай уровень 100 болсо керек да. Максат коюп койдукпу, ар дайым жеткен аракет кылабыз да. Анан мен дагы жакшы спикерлерди угуп, ошондой кандайдыр бир мотивация алганды аракет кылам. Анан финансовый директор Билайн Айзада деп калды. Ал дагы ошол айтты да, бала чакам бар, үй бүлөм бар. Анан жакшы жумушумда алдыга жүрүшүп кетип атып, бирок бул жерде ошол үй бүлө тарапта кичине туруксуздук эмес, балдарыма көңүл бура албай калдым, же бир жактарга бара албай калсам, мен кыжалат болуп баштайм. Анан ондо бул жагым такыр көрүнбөй калат деди да. Онун көрө бул жакты биринчи стабилдештирип алсам, анан бул жактан дагы ырахат ала алам деди. Мен үчүн дагы ошондой маанилүү да. Биринчи бул жакты жакшылап баарын ыраазы кылып коюп, анан бул жакта алдыга кете берсем болот деп ойлойм. Азыр суроо болот атпайбы, баягы жаш үй бүлөлөр боюнчачы кандай совет киносунда бар го, баягы если хочешь стать женой генерала, надо выходить замуж за лейтенанта депчи. Бизде дагы үйлөнүп туруп, мен ошол убакта лейтенант элем өзүм. Россияга кеттик да окууга. Мен уже кызыбыз бар 2 айлык. Кеттик. Ал жакта мага окуум төлөп беришкен, проезд и жашаган жерим төлөп беришкен да. То есть тамак ашыбыз өзүбүздүн эсебибизден. Бул жактан топтогон акчаны баары бөлүштүрүп, мындай алсак, бир айына 5000 рубльдан жетет экен да. Жеткириш керек. Чындап ошол жерде үй бүлөнүн берекесин көргөм да. Неге дегенде ошол жерде биз эч жака чыкпайбыз. Бирок өтө сонун күндөр болгон да. Мындай un алып келебиз, эт алып келебиз, өзүбүзгө керектүү макарон, сакарон баарын алып келебиз. Ошонун баарын тең кылып бөлүп коебуз. Ашча кыймыл аракет жок, той топоо жок. Россияда бир токойдун ортосунда жашайбыз, ошол токойду эле аралайбыз. Бир жыл барып, кийинки жылдын майында Новосибирск шаарына түшкөнбүз да. Болбосо ошо Новосибирсктин чекесиндебиз да. Эми ошондо экинен бирок өтө сонун күндөр.
балдарыбыз менен өзүбүзчө курсабызды мындай жашообуз да. Ошол кезде деле мен мисалы жаңы мырза мен мындай жешим керек, мен мындай кафеге барышым керек дебеди да. Ошого да мындай ыраазычылык да. То есть ошонун бактылуулукту көрүп жашашты билиш керек экен. Бар нерсеге шүгүр кылып, ошол моменттерден бакытты көрө алуу бул. Бакыт азыр да. Азыр айтам да, бакыт өтүп кеткен күндөр эмес, бул келе турган күндөр эмес. Бакыт азыр да. Бул ар бир жерде баягындай бакытты табуу бул сенин өзүңүн көз карашың болду. Бирок бекер ивенттерди таап алат элек, ВКонтакте кирет элек дагы, мисалы Айова бекер концерт десе барганбыз. Ошондой дагы бир мастер-класс бирдемке иш чара болот десе, аларга бар регистрация кылып коюп, ошо бүт ошондой бекер жакшы, пайдалуу нерселерге барып катышкан аракет кылат элек да. Майда биринчи жолу торговый центрге барып, ошол жерде Макдональдс бар. Аябай күткөм. Мен талантты билбейм, бирок для мамочки в декрете, анан для активной мамочки в декрете мен үчүн бул өтө маанилүү болгон да. Мен даярданганмын, кадимкидей эле кийим, кайсы кийим кийип, ошо сүрөткө түшөм, ошону Инстаграмга чыгарам дейм да. Мен дагы ошол адамдардын немесине ойногонмун да, ошентип көрсөтөм депчи, эмнегедир. Кызымды мынтип ошо розовый кийсе, мен дагы розовый кийем, талант дагы мисалы тамчыбек ошого ылайыктуу кийим кийет депчи. Биздин окуубуз саат 7-де башталат, түнү 2-де келебиз. Түнү күнү да. Бул только мен кызым менен только үйдө эртеден кечке келсем, уже үйдө йога тренер даяр, уже СММ специалист даяр. Өзү менен интернетте отуруп. Бар жок нерсени кылып көргөм да, баягы декретте отуруп, торту дагы бышырып, азыр барып торт бышырып көрөм, мындан кылып көрөм. Эң жакшы идеялар өзү декретте отурганда келет. Ошого мен баягы декретте отурган көбүнчө мени айымдар көрөт да. Кылып көрүңүздөр. Бирдекеси болбой калды, экинчисин кыла бериңиздер, эчтеке болбойт. Бирок немесин берет. Майын чыгара от души кылсаңыздар, сразу эле баягы 100 000 таап кетем дебей, бирок адамдын көңүлүн алып иш кылсаңыздар болот. Мына үй бүлөдө экөөңүздөр тең активдүү, мындай өзүңүздөрдүн мындай тармагыңыздарда мыкты адистери болуп баратпайсыздарбы? Анан мындай баягы үй бүлөлүк бюджетти пландаштырууда сизде мындай кандай эрежелер барбы? Менде финансовая грамотность жок дебейм. Ток иштедем. Жок, мен наверное, благодаря таланту дейм ба, мурда жакшы эле эсептейм. Азыр деле эсебим бар, бирок өтө расчетторго өзү негизи жакшы эмесмин. Экономика, финансированиядан мындай тема мага жакын эмес да. Мисалы баягы адистерди текшергенде дагы ол нерсени текшербей, башка ошо делегировать эткенге аракет кыламын да. Буга кызыкпаймын. Анан талантта ойноп аткан, аябай бийлеп аткан учурунда дагы бул жакта математикасы мындай эсеп кысаптары жүргөнчө эс алып жүрөт да. Менде ошол нерсе мындай неме болот. Бул нерсе менен толуктасак керек. Талант мырза сизди ошол жактан толуктап турат. Толугу менен. Мындай да, жаш биз орто чеңге келип калдык, жалпы көп. Биринчи башталганда биринчи каттачылыктар бул кандайдыр бир акчалар түшөт да. Аякта барасың, мындай барасың, пациенттердин ыраазычылыгы болот. Мен чындап келгенде, лейтенант болуп келгенде 13 000 сом зарплата алам, 13 400 сом. Анын 7-8 000 эле бензиниме кетет да. Атам жакшы окуп бүтүрүп келгенде машина подарок этти. Анын 7-8 000 эле бензиниме кетип калат. Бир жака чыгыш татаал. Чыксаң эле акча кетет. Анан кийин адамдар айтат мындай илакташат да, акча жок, Кыргызстанда татаал депчи. Кыргызстанда бир эле проблема болуп, бул жалкоочулук да. Башка эчтеке жок. Ата бүт мүмкүнчүлүк бар да. 5 күн иштейм, суббота күнү обедке чейин короткий день. Суббота күнү портер минип алып туруп, өзүм врачмын, молодой. Лейлек тарапка, Кызылкия тарапка, Кадамжай тарапка кетем да. Анан барып, бир күн овощ топтойм. Анан воскресенье эртең менен Шайтөбөгө чыгам, оптум өткөрөм да. Кийин бул просто айткандай мындай, ошондой акчалар келип калат, ояктан акча келип калат, бул жерден бир нерсе бир продажа кыласың, өтө кыласың. Бир эле нерсени түшүнөм, постоянно акча жетпейт да. Ошончо иштесем дагы. Жаштык кезимдечи, анан эжем бар. Айтканда, талан сен расчетный счет ачышың керек дейт.
анан түшкөн акчаны расчетный счетко салып кое бер дейт да. Бөлүгүн. Расчетный счеттон акча чыгарыш кыйын да, эмечи. Анан ошондо биринчи накопление деген сөздү мына башыма үйрөнгөм да. Анан кийин вообще түшүнүп калдым, Кыргызстанда ар дайым финансовый подушка болуш керек. Определенную акчаны аласың, бир жерге саласың, тийбейсиң. Мен жить ради черного дня нельзя дейт, бирок болуш керек да. Негизинде Кыргызстанда сенин ден соолугуң начар болуп кетсе, мамлекет сени толук камсыз кылып бере албайт да. Только өзүңө ишенишиң керек. Тууган уруңуң бир нерсе болуп калса, только сен жардам беришиң мүмкүн да. Ошого жоопкерчилик бул финансовый подушка. Анан кийин бирок акча үчүн бир ишти кылбаш керек. Бул да бир маанилүү да, мисалы. Жаштарга анан кийин мындай аракет кылыш керек, кыймылдаш керек. Чын дилиңден иш кылсаң, акча өзү түшүп баштайт. Бирок буга кичине убакыт керек да. Сабыр керек. Мисалы да бир демкени кошо кетпейинби? Бар жогу азыр таң калат, көп ишенбеши деле мүмкүн да. Ошол Новосибирскте ординатурада окуп атканда ошо суббота күнү короткий день кылып иштеп келет деп, бирок субботадан чыгып, суббота воскресенье стройкага дагы чыгып, песполка блок дагы ташыганда, бул жакта болбосо бул жактан ата энебиздин жардам бергенине мүмкүнчүлүгү бар эле. Анан биз келип туруп анан ата энебизге айтканда, апам ыйлай берген да. Ошончолук кыйналганга чейин эмнеге бардыңар депчи. Анан бул өзү врач, ошо хирург, анан барып багы ошончо стройка иштегенден кийин мен багы щупать эткенде сезбей калган да, мындай кайра эле өзүнүн жумушуна залакка келтирипчи. Просто жумуштун жаман жумуш жок, мен чындапчы. Мен мисалы заправкада охранник болуп иштегем, шыпыргамын, официант болуп иштегемин. Ол стройкада 16 саатта выходной күндөрү иштейт элек. Бирок мен азыркы кезде сыймыктанып айтып бере турган жерим, мисалы башка жерде башка балдарга салыштырмалуу биз менен окугандардачы. Мен мисалы ата энемден акча албайт элем да. Курсагым ач, жегим келет, сону кылса сону ата, курсагым ток дей алат элем да. Ошол эмгектериңизди мына бүгүн үзүрүн көрүп атасыздар. Мына бүгүн шаардагы эң чоң клиникалар жетектеп атасыз. Жаңыл мырза эми шаардагы эң алдыңкы бул тармактагы адис да. Мен ойлойм ушундай сиздердей үй бүлөлөр биздин коомдо көбөйүш керек. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Мен бүгүн сиздерди көрүп айттым, коомдо мындай нестандартный ой жүгүрткөн семьялардын катарын толуктайт экенсиздер. Мындай өзгөчө креативдүү үй бүлөлөрдүн бири болот экенсиздер. Балдарыңыздар менен аман болуңуздар. Балдарыңыздар дагы сиздердей ой жүгүрткөн уул кыздардан болсун. Келечекте сизге окшош ушул баягы азыр мына өзүңүз башында айтып өтпөдүңүзбү, бүгүн ошол эле Россияда, Турцияда кылган жана операцияларды биздин Ош шаарында деле кылса болот, Бишкекте кылса болот деп, Кыргызстандачы ошондой операцияларды ошондой бир элге кызмат кылган чоң бир шпакерлер, дарыгерлер сиздердей болсун. Балдарыңыздар дагы иштериңиздерге ийгилик. Мындан ары дагы сиздердин мындай чоң ийгиликтериңиздерди көрүп билип жүрө берели. Чоң рахмат бүгүн келгениңиздерге. Сиздерге чоң рахмат чакырганыңыздарга. Буюрса кийинки подкасттарда дагы көрүп каласыздар. Рахмат чоң рахмат.